Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ayta vereyim be. Uqtap atqanlar oygotуп qo'yla. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Peygamber bir salat aytып qo'yla. Allahu salli ala sayyidina Muhammad. Zamanında bolğan bir okuyan ekan. Abdullah bin Salam aytatken qachon deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Al-Madinatu ji'tul falamma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qachon Medinaga kelgende men anjanda bardim deydi. Qachon anın yüzün görgöndө bul jalганчынын yüzü emes ekenini düşündüm. Adamlar şunday da bayagı yüzdü görse, öңdü görse yüz tayattap koyat ko. Adamlar adamdı görüp мындай bir ошо жөнүндө сапат, ошо ким экенин тандашат экен. Кээбирлериңерде ой ким болду экен ай, ой кандай болду экен, ким экен, кээбирлер мени канча Инстаграмда көптөр жүргөн, Ютубда эле көрүп жүргөн, бирок жаныма келгенде, ушуда дем салат бекен дейт го. Адамдар ушундай экенбиз. Биз адамды көрүп, мисалы, кээбирлер айтам да, мен жаныма келмей, мен жөнүндө айтпа. Мисалы, мен бирөөнү көрмөйүн, эч качан эме албайм. Bir адатым бар. Bir da Moldonu kritikalabайм. Bir da sayasetçini kritikalabайм. Bir adam koşunam da kritika kılbayм. Emni üçünden de men аны жакшы тааныбайм. Аны мен сапарлаш болгон эмесмин. Мен аны менен тамак ичкен эмесмин. Аны менен мен соодалашкан эмесмин. Билбейм да турабы? Эми карагыла. Көрсө кээ адамдардын жүздөрүнөн деле ошол адам ким экенин, ошол кандай адам экенин көрөт экен. Эми ошо Bin Salam айтып өткөн, ошо пайгамбардын жанына барсам, анын жүзүнө карасам, бул калп айта турган адам эмес экен. Мындай доверие, внушать эте турган адам экен деп пайгамбар жөнүндө айтып аткан. Анын жанына барсам, бир нерсени айтып аткан экен. Анын алдына барганда биринчи сөзүн укканым ушул болду дейт. Айтып аткан, эң биринчи я Юханнас, эй адам балдары, ey adamlar, salam tarqatqıla. Tamak bergile. Tuğançılık mabilen uğlağıla. Түнкүсүнө эл уктап жатканда намаз окугула. 5ке саламатта киресиңер деген. Таң калдырган адамчы, мисалы bir адам тааныбасаң, андан bir жанына барсаң эле, сонун bir сөздөрдү айтып аткан болсо. Ал мезгилде дагы адамдар Gedeyge baylar salam berчү эмес. Ал эми кедейлер болсо, салам бербей өтө турган болсо, алардан таяк жеген. Сен эмне мага салам бербей калгансың деп. Саламдын ар кандай формалары болгон. Кээ бирлери болсо мындай айткан өлүм тилешкен, сага өлүм болсун дешкен. Мисалы пайгамбарыбыз келгенден кийин ошо Мединанын жөөттөрү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ассаламу алейкум дешкен эмес. Ассаламу алейкум. Сага өлүм болсун дешкен. Эмне үчүн билесиз? Анткени алардын оюнда, пикиринде ушунчалык жаман адам болгон пайгамбарыбыз. Эмне үчүн алар жөөттөн болбой калган себеби? Жек көрүшкөн. Эмне үчүн мындан чыгып калат деп. Мына ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамга силер салам бергиле десе, ал жерде отургандар арасында бай бар болчу, кедей бар болчу, бири-бирине салам бергиле. Анан кийин кээбирлер сороо, "Я Алланын элчиси, кандай салам берели биз?" Кантебиз десе, качан дейт, эгерде өйдү жактан келатканын ылдый жактага салам бергиле. Анткени өйдү жактагы ылдыйга оңой келатат да, туурабы? Өйдү жакка чыгып келаткан кыйналып келатат. Төөнүн үстүндө тургандар жөө турган адамга салам бергиле. Кара, эми көпчүлүккө жалгыздан бирөөңөр салам бергиле деп аткан. Эмне үчүн бар ассаламу алейкум деп көпчүлүккө жалгыз келаткан адам салам берсин биринчи. Ассаламу алейкум. Карагыла нерсе. Пайгамбар ушуну, "О Алланын элчиси, биз саламды кантип айталы" десе, "Ассаламу алейкум" дейт. Bir күнү пайгамбар айткан, bir adam ассаламу алейкум десе, ашара дептир. Бая таң калып калышат экен. Ашара деген 10. Бирөө келип ассаламу алейкум ва рахматуллах десе, ашара дептир. Дагы 10 дептир. Бирөө келип ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху десе, ашара депти дагы.
dagы 10 deптир. O Allah'ın elçisi emне üчүn ulan bilen aşara dediniz? Dese aytken, kaçan men deyt. Salam berip kirген adamga assalamu aleykum 10 сооп жазды. Assalamu aleykum ve rahmatullah dagы 10 сооп кошулду дейт. Wa barakatuh кошкондо дагы ошондо салам берген адам 30 сооп алат экен. Салам беришти, айтып өткөн, бирөө сага салам берсе, wa aleykum salam деп жооп беришиң важип, милдет болуп калат экен. Биздин алымдар жаткан, бирөө баш ийкеп койсо салам катары өтөсү, жок өтпөйт дейт. Эгерде дудук болсо, анда можно экен. Мынтип койсо. Же болсо бир ишара менен мынтип коюп, мынтип койсо, бул салам катары өтпөйт экен. Ассаламу алейкум деп ача экен. Кара, эки адам салам берген адамдар качан колун ассаламу алейкум деп колун кармаса, бири-биринин колун үзүп кеткенге чейин күнөөлөр төгүлөт экен. Ислам ушундай экен, кандай нерсе. Бирок бир шарты. Адамдардан мына зыян болуп калат деп салам бербегиле дейт. Мусулман үчүн болгончо салам бергиле. Эгерде жок мына зыян көрүп калам деп коркуп барып салам берсең, анын байлыгына коркуп же болсо жагалданып салам берсең, бийлигине мансабынан коркуп жагалданып салам берсең, болбойт экен. Сен Аллах үчүн ассаламу алейкум, мусулманчылык үчүн ассаламу алейкум деп учураш керек экен. Десе баягы салам айтат. Дин ушунчалык коозбу, ушунчалык теңдикпи, ушунчалык адилеттүүбү деп мен жүрөгүм жылып калды дейт. Мен ошол замат эмне кылдым? Динди кабыл алдым деп атат экен. Адамдар тамак бергиле дегенде кээ бирлер ойлошуңар мүмкүн да. Тамакты кедейге берейинби, курсак ачкыга берейинби? Жок, субханалла. Тамакты бардык адамдарга бериш керек. Колунда бар, жок дебеш керек, ток, ачка дебеш керек. Эмне үчүн анткени себеби тамакты берүүдө чоң бир береке бар. Үйүңө мен дайым айтам, үйүңөрдө жок дегенде 4-5 адам башын бирикте тамак берип тургула деп айтам. Тамак берилбеген, конок кирбеген, тууганы кирбеген, кошунасы кирбеген, жора жолдошу кирбеген үйлөрдө береке жок. Андай үйдө береке жок. Бирок конечно ал үйдү казино кылып албагыла. Молдо Эрмек молда айткан береке жок деп анан кирип анан 4-5 жоролор чогулап күнүгө карта ойноп баштабагыла анан. Жок, антип айткан жок. Кээ бирлер бар адамдар. Үйүнө киши киргизгиси келбейт. Ошондой нерсе балдардан үйрөтүп коет. Балдар да жакшы көрбөйт. Эртең бирөөнө келин болуп барат, бирөөнө күйөө болуп барат. Эмне болот экен? Аял болгону үйүнө киши киргизбейт, күйөө болгону үйүнө киши киргизбейт. Ошентип карасаң үйдө береке качып, ал ошон балдардан өтө берет. Тамакты субханалла жей тургандан келде берүү зарыл экен. Мен тамаша айтам мынакей, бояк келдиңер го. 4-5 келди. Талаш кыла. Мен чай берейинчи. Мен чай берем сага. Кел. Мен чай берем. Бир нерсе айтайынбы? Качан сен Аллах ыраазы үчүн бир адамга жакшылык кылсаң, Алла Таалам субханалла 10-дон 700-гө чейин көбөйтүштү вада кылган. 10-дон 700-гө чейин көбөйөт. Алла берекени ушундай берип коет, билбей каласыңар. Ар дайым берешен адам көңүлү кандай десем, мындай бир шайыр болгон адам, шайыр десе жалжаңдаган шайыр эмес ал. Мындай жүрөгүндө шайдооттук бар адам. Ушу берсе дагы колко келе колко кылбай, баягыда мен сага тамак алып берем, сен мага бер дебеген адам жөнүндө айтып атам. Жөн эле эч кандай нерсеси жок. Просто так эле. Бир адамга кичинекей бир чай берип койду. Ал аны кыйнаган жок эч ким. Просто жүрөгүндө ушуну каалады. Берип койчу, досум эмеспи? Бул менин кошунам эмеспи? Мына ушундай адам жөнүндө айтып атабыз. Мына ушундайлардыкы 10-дон 700-гө чейин сөзсүз көбөйтүлөт. Гарантия. Чото баарына эле башыңарды саласыңар го. Бул молда эме акча жок деп ушинтип атат. Ошо последнийиңди берип кой, иншалла, пайда болот.
bir күнү мындай кетип баратам. Кетип баратсам, эмне деп билем, бир байка айтат, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Тааныйм мен ал кишини. Молдок акча керек. А болду, канча керек? 3000 сом деп атпайбы? Точно 3000 сом бар болчу да. Ойлоп койдум, бул билип койду. Чак ойлойм, жок. Эрмек, сен субханалла, Алла Таалам бул периште кылды бул адамды. Мени сыноо үчүн ушул мегат. Алланын сыноодон өтүшмөдү. Берсем, рахмат деп кетип калды. Эртең берем, макул деп кетип калды. Мен кетип бардым, ойлонуп бардым. Продуктага жөнөткөн бирокчу. Бизде продуктты мен алып келем. Эч качан аял жөнөтпөгөнгө аракет кылам. Продуктуну негизи эркек алып келиш керек үйгө. Аял киши базарлап жүрбөш керек негизинде. Аялдын иши үйдө сен балаңды, тияктын турлап туруш керек болду. Анан ал кетип кылжалат болуп атам. Эмнеге берип койдум? Не болуп атам? Эмнеси? Арты карасам баягы жок. Дедим, өттүм окшойн дедим да. Алланын кудурети субханалла. Атам экөөбүз эмеде иштейт элек. Үйгө барсам, ошол көптөн бери акчасын бербей качып жүргөн баягы иши 30 000 сом алып келсе болобу? Ишендим. 100% айттым. Бул Алла дедим. Мага ошо күмөнү бар пендеңди сен билесиң, ошол менен жүрөгүмдө күмөндү алып салдың я Алла. Ошондон баштап ушул сен айта берем, бергиле, гарантия субханалла, сен ойлобогон жерде. Бир бала айтат, ушундай бирөө карыз болот, мага ушундай бербейт. Сен жакшы ниетте болуп тур, Аллахым берет. Сен жакшы ниет, ошол сен эгерде бирөө карыз болсо сага, ошону түшүнүп кичине күтүп тура турган болсоң, сенин жакшылыгың менен анын иши оңолот. Бир аз туруп тур десем, тыңк деп атпайбы телефон. Устаз салып тур деп атпайбы. Жакын эле болот. Деген ушундай жашоо. Эгерде сен жүрөгүңдө чындап чыныгы мусулманчылык болсо, Аллахтын жардамы келе берет. Сенин күмөнүң кетиш керек бирок. Сенин Аллага болгон күмөнүң кетиш керек. Жашоодо болуп аткан нерсени Аллага таяшың керек. Алладан болуп атат баары нерсе. Жакшы жаман Алладан болуп аткан. Күн менен түн алмаштырып аткан Алла. Шамал менен сасык айдап аткан Алла. Карасаң кандай нерсе. Сага уйку берген Алла, сен уйкудан уянып аткан Алла, сени тирүү кылган Алла, сени өлтүрүп аткан Алла. Сенин жашооңдо болуп аткан бактылууң Алладан, сага келип аткан жаманчылык Алладан. Бардык нерсе Алладан болот, башкадан болбойт. Мен ушул сүйлөп турушум Алладан, сенин угуп атышың Алладан. Карасаң. Алла кулак берди, кулагыңа угузуп аткан Алла. Көз берди, көзгө көрсөтүп аткан Алла. Акыл берди, түшүндүрүп аткан Алла. Тил берди, сүйлөп аткан Алла. Кара, канча адамдын кулагы бар, бирок укпайт. Канча адамдын көзү бар, бирок көрбөйт. Сүрөтү бар, кулактын сүрөтү бар, көздүн сүрөтү бар. Канча адамдын оозу бар, тили бар, сүйлөбөйт. Тили бар, сүрөтү бар, бирок некен Алла алып койгон аны жок. Аллаху акбар. Канчага ошондой эле жаныңда турган адамдайсың, бирок байлыгың жок. Сен карасаң, тигинин жанында турасың, тигинин байлыгы, сенде байлыгың бар, мунун баарын ким ченеп койгон? Болбосо баардыгы эле адам го. Баардыгы жок. Алланын кудурети менен болуп турат. Алланын болгон кудурети менен болот, башкадан болбойт. Ким Алладан башкадан бир нерсе издесе, Алладан башкадан бир нерсе күтсө, алар адашты. Алар туура эмес жолго түшүп алды. Алар өзүнүн жашоосун бузду, субханалла. Алладан болот. Көрүп атам. Мындай мечиттен Аллаху акбар десе, эмне болду? Акырын шарт деп мечиттин дүйүнө өтүп алып кетип баратасыңар. Бирөө мечитке чуркап бартат, бирөө мечит. Бирөөнү Алла мечитке бартат, бирөө Алла тозокко бартат. Айырмасы ошол эле. Акылга салып коюш керек. Тозок да толот, бейиш дагы толот. Бейиш дагы толот, тозок да толот. Бирок бейишке адамдар жанталашып салам деп тынчтык кирсе, тозоктун оозунда бир периште турат дагы, силерге азап болсун деп киргизип туруп оозунун үстүнө тепсеп турат. Айырмасы ушул. Бу да Алланын жазмышы. Андан башкадан болбойт. Алладан корккула. Алладан корк. Ахиретиңден да ооруп айгат. Кедейчилик кетет. Курсак тоет. Бала төрөтөсүң, төрөйсүң.
bir ahiret buzulup kalan bolsa bunun faydası yok. Amin. Subhaneke ve hamdülillah. Estağfurullah ve etûbü ileyk. Allah barca haşrama sende de bir şeyindik. Sana dayandık ya Allah. Uşaydan vaazına sat kamalsa tevfik ver. Şu gelgen baykeler, ecikler, yüzge, inlerizge, baldarız barına şifa ver. Kudayım bak, talay ver. El jutga tınçılık ver, mamülekliğe tınçılık ver Allah'ım. Sen kolda açsın. Amin Rabbil Alemin.